Бүгүнкү күнгө алынган интернет желесиндеги акыркы маалыматтар менен тааныштырып Миргүл Эшбаева, саламатсыздарбы? Бишкекте акча талап кылган тергөөчү кармалды. Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери 20 000 сом пара талап кылган деген шек менен кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка кабарлагандай, ал экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат менен Ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматынын кызматкерлери тарабынан 14 январда кармалды. Садык Шернияз ажоолукка талапкер болуу менен жөн гана хайп жасаганбы? Жогорку кеңештин экс-депутаты Садык Шернияз 2021 жылдын 10 январ күнү мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик так талашканы аттанганы эсибизде. Жолборс жолунан кайтпайт дегендей, Садык мырзанын беттегенин бербеген. Көк жал деп билчелим. Жарыштан чыккан качканын түшүнбөй калдым. 17 ноябрь күнү Садык мырзага жолукканда Саке, аламанга аттандыңыз, аягына чейин барасызбы деген суроому, утулсам да аягына чейин барам деп так кесе жооп берген. Шернияз мырза талапкер Садыр Жапаровдун кызыкчылыгы үчүн талапкер болуудан баш тарттым деп жар салбады беле. А эмнеге бүгүн Садыр Жапаров тууралуу колдоого алган жылуу пикирин коомчулукка билдирип койгонго жарабай турат. Же эмнеле эл көзүнө көрүнүп коюш үчүн эле талапкер болуу негизги максаты беле? Балким ажоолукка талапкер болуу менен жөн гана хайп жасаганбы? Садык мырза колдоого талапкерлиги тууралуу оюн ортого салып, аны колдогон адам катары өз пикирин айтып койсо жарашмак. Ага караганда Турсунбай Бакир уулу алынын жетишинче Садыр Жапаровду сүрөөнгө алып жатканы кези деп жазып чыкты Назар Ньюс чекиткежи сайты. Өкмөт башчы Оштук болсун дегендерге жооп. Ошто Алы Карашев бар. Ким премьер-министр болот деген суроонун айланасында коомчулук баш катырууда. Албетте татыктуулар бар. Айрымдар президент түндүктөн, премьер түштүктөн дайындалганы туура дешүүдө. Андай эле аймактык баланс сактагылары келишсе. Алы Карашевдин талапкерлиги кандай? Өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштеген, дасыккан аппарат башчы. Ошондой эле вице-премьер-министр катары дагы эмгектенген. Билим тажрыйбасы жетиштүү. Эми башка оштуктарга салыштырмалуу камчы салдырбайт го. Ооба биз айрым талкууланган топторго карата сунуш иретинде эскертип койдук. А негизи эле жерлигин эмес, тазалыгына, иштин көзүн билгенине карап, өкмөт башчыны дайындаган туура эмеспи? Ким болсо да кыргыз элинин жүгүн сүйрөгөн ала турган кадр болушу шарт деп жазып чыкты Арва чекиткежи сайты. Жалалабадта корейлер балдарга конфет тараткан. Бул боюнча соттук химиялык экспертиза дайындалды. 14 январ күнү Жалалабад шаарында милициясына 40 жаштагы тургун кайрылып, птица фабрика кичи шарчасында чет өлкөлүк 3 жаран көчөдө ойноп жүргөн балдарга таттуу заттарды таркатып жатышкандыктарын айтып, жаш балдардын ден соолугуна үчүн кооптонуп жаткандыгын билдирген. Ал заттарды алып тактоо зарылдыгын билдирип, телефон аркылуу чакыруу жасаган. Ал тургай WhatsApp аркылуу коомчулукка тарап, кооптонуу да жараткан. Чакыруунун негизинде Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө ыкчам тобу окуя болгон жерге кароо жүргүзүп, чогултулган тиешелүү материалдар сапаты начар тамак аш азыктарын сатуу беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, Корей улуттуу атуулдарынан алынган 10 дана таттууларга карата соттук химиялык экспертиза дайындалган. Учурда териштирүү иштери уланып жатат. Таркат берип атат эже балдарыңарга? Сүйлөгүлө. Берип атат. Мындай конфеттерди таркатып берип атат. Досум, не кылыш керек мындайларды айтсаң? Айткыла мнениеңа. Азыр чакыр. Мэрия эгер айдоочулар дагы бир жолу ишти таштайбыз деп коркута турган болсо, лицензияларын алып коебуз. Эгерде маршруттук таксилердин айдоочулары ишин токтото турган болсо, анда аларга мыйзам чегинде чара көрүлөт. Элди ташууга лицензияны транспорт министрлиги берет. Биз болсо аны жокко чыгаруу үчүн кайрылабыз, деди Борбордук муниципалитеттин шаардык транспорт башкармалыгынын убактылуу башчысы Улан Бейшенбаев. Ал белгилегендей, Бишкек мэриясы айдоочулар талап кылган жол акыны көтөрүү маселесин кароого даяр эмес. Эске салсак, аптанын башында маршруттук таксилердин айдоочулары жол кирени 15 сомго чейин көтөрүүнү талап кылышкан. Антпесе алар ишти токтотуп коюшмак. Мэрияда кичи автобустарда жүрүү тарифтерин жогорулатуу маселесин кароо боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Бир жуманын ичинде айдоочулар болжолдуу сметаны шаардык транспорт бөлүмүнө тапшырышы керек. Капоттун астынан жай тапкан питон унаа ээсинин жүрөгүнүн үшүн ала жаздады. Тайланд тургуну унаасынын капотунун астынан шектүү үндөрдү уккан.
Алгач кимге кайрыларын билбей да калган. Бирок жакын жердеги полицияны көргөндө унаа ээси аларды жардамга чакырган. Көрсө чоң питон капоттун астына баш калкалоочу жай тапкан. Ал эми мыйзамдын сакчысы аны колу менен кармап алган. Унаа ээси полиция кызматкерлеринин жардамга келүүгө даярдыгы ага таасир эткендигин айтып, алардын кесиптик жылан кармагандарга кайрылуунун кажети жок экенин кубантты. Каманды аталбай калган аял чаңырып жатып кутулган. Италияда аңчылыкка чыккан аял мээлеген чочкосун аталбай, жакындап келген жырткычтан кыйкырып мылтык менен койгулап жатып кутулган. Видео аялдын чочко жашынып турган карагай черди көздөй мылтыгын мээлеп турган жеринен башталат. Бир аздан соң эки жолу ок чыгарып, ок ага тийгиз албай койгон аялды көздөй чуркаган Каманды көрүүгө болот. Шашып калып аталбай калган аял жакындап келген жырткычтан мылтыгы менен коргонууга аракет кылып, кыйкырып чаңырып жатканына күбө болобуз. Чаңырган аялдын ачуу үнүнөнбү же мылтыктын сүрүбү Айтор Камандын бурулуп алып токойду көздөй чуркап кеткенин да видеого түшүп калган. Бул окуя интернет айдыңында тарап көптөрдүн талкуусун жараткан. Интернет булактарынан алынган маалыматтар менен тааныштырып Миргүл Эшбаева болдум. Күнүңүздөр жакшы жаңылыктар менен коштолсун. Саламатта туруңуздар.